Дария көлдөргө, булак агын сууларга бай күнөстүү жергебизде соң кездерде балык чарбаларын өстүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнө баштады деп айтсак жаңылбайбыз. Акыркы алынган маалыматтарга таянсак, бүгүн өлкө аймагында 1000ге чукул балык чарбалары түптөлүп, алар ички базарларда кала берсе эң мыкты форель балыктарын сыртка экспорттоодо. Бүгүн биз дал ушундай өр алым жолуна түшкөн Ош облусунун Тоолуу Карагыл жарайындагы даамы таңдай тамчанткан радужный, кыргызча айтканда Асан Үсөн форель балыктарын өстүрүп жаткан Эрлан Камчыбековдун балык чарбасы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бул балык чарбаны 2022 жылы ошо Токой чарбачылыгынан 2 гектар жер алып, ошондо баштаганбыз 2022 жылы. Алгач канча көлмө баштадыңыз менен? Алгач биз 6 көлмө менен баштаганбыз. 6 көлмө менен азыркы учурда 12 көлмөгө чейин аркы тез жакка чейин узартып чоңойттук. Спроско. Негизинен ушул көлмө жасап, ушул акыбалга жеткириш үчүн дагы бир топ чыгымдар кетсе керек, Ооба, өзү балык багыш өтө эле чыгымы көп. Башкалар ойлойт, балыкты сууга салып койсоң өзү чоңой берет депчи, бирок буга дагы өтө чоң чыгымдар, мээнет кетет. Ошолорго чыдаган адам гана жасай алат булардычы. Канча каражат кетти ошондо? Бул жерге общий бириктирип полный эсептегенде бир 20 миллион сомдой кетип калат. Каражат. Ооба. Эрлан мырза айткандай, түптөлгөндөн 4 жылга аяк басып бараткан 9 булак балык чарбасы Токой чарбадан 2 гектар жер бөлдүрүп алса, бүгүн анын 1 гектарын өздөштүрүп 12 балык көлмөдө Асан Үсөн форель балыктарын өстүрүүдө. Чарбакер эмне үчүн форель балыктарынан дал ушул Асан Үсөн түрүн тандаган? Бул балык көлмөдө только ошо форель балыгы өстүрүлөт. Бул орусча айтканда радужный форель деп коет буну. Кыргызчасы Асан Үсөн форель. Бул ошо атайын ошо бакканга ылайыкташтырылган форельдер. Балык болуп эсептелинет. Бунун өсүүсү кандай экен? Өсүүсү бул мисалы үчүн бир жылда 1 килограмм болот. Мисалы үчүн бул балыктарды биз былтыр 10 граммдыгында салганбыз. Чабак кезинде. Азыр бир жылда ошо 1 килограммдан ашык болуп калды. Бардык эле билет азыр Кыргызстан боюнча эле эң даамдуу бул балыктардын бири бул ушу форель болуп атат. Ошо спрос дагы көп. Бул балыкка ошондуктан ушул ишти баштадык. 9 булактын балыгы башка балыктарга караганда жогору турат да. Эмне үчүн? 9 булактын суусу бул биринчиден бул жерден өзү чыккан суу, булактын суу, булак суу болуп эсептелинет. Анан бул кышындасы тоңбойт. Кышындасы кайра ысып бул суудан кайра буу чыгып турат. Жайындасы муздак болуп кайра муздап турат. Ошондуктан бул форельге дагы эң жакшы ылайыктуу суу деп эсептелинет да. Өзү форель балыктары канча градуска чейин суусу? Бул форель балыктары эң минимально бир 3-4 градуска чейин жүрө берет, максимально бир 19 градуска чейин суунун градусу ошончо болуш керек. А силерде канча болот? Бизде азыркы учурда эң идеальный градус бул 12-13 градус болуп турат суунун градусу. Күн ысыган менен булактын суусу муздак. Ооба, булактын суусу кайра муздайт. А кышындасы суук болгону менен булактын суусу жылуу болот, ооба. Ошол себептен дагы мынау силердин балыктын даамы башкаларга караганда өзгөчө да? Ооба, ошондой болот. Ооба. Бүгүнкү күндө балыкты ойдобудай өстүрүү үчүн балыкчылар эмнелерге өзгөчө маани берип көңүл бөлүш керек? Кислород бул бул форельдерге эң важный нерселердин бири бул кислород да болуп эсептелинет. Ошол балыкта сууда канчалык кислород көп болсо, ошончалык балыктарга ыңгайлуу болот. Азыркы учурда биз мынау арыктардан да суу түшүрүп койгонбуз. Андан сырткары мындай кылып моторчиктерди коюп, мындай свет менен иштей турган моторлорду коюп, ушундай моторчиктер да коюп койгонбуз кислород үчүн. Бул канчалык көп иштеген сайын ошончалык айланып, ошо сууну көтөрүп, кислород кылып берет балыктаргачы. Бул канча бир күндө суткасына канча жолу иштетип? Бул эми балыктын көлмөдө балыктын количествосуна карап иштейт. Если көлмөдө балык көбүрөөк болсо, ошол жака жылдырылат дагы, ошо моторду ошол көлмөгө коебуз да.
Balıkты өстүрүүдө анын сапаттуу жемин тандай билүү башкы маселе эмеспи? Андыктан бир чабакты бир жыл аралыгында сатууга жеткирүү үчүн канча жем, канча чыгым кетет? Бул балыктардын форелдердин жеми алер болуп эсептелинет. Неме бренди алер болуп эсептелинет. Бул балык баккандардын баары эле билет. Бул алер жеми бул Кыргызстан боюнча эң жакшы жемдердин бири болуп эсептелинет. Бул европейский жемдерден. Өзү Европадан Бишкекке келет, Бишкектен биз алдырабыз. Бунун баасы кандай? Баасы килограммы 250 сомдон. Бул жерде ошо балыктардын размерине карата ошо жемдердин да размери болот, көлөмүнө жарашачы. Бул 1 граммдан 5 граммга чейин. Эң майда жем, чабактарга эң майда жемдер болуп эсептелинет. Булар болсо уже 10 граммдан 30 граммга чейинки чабактарга берилет. Бул чоң жемдер болсо, булар уже ошо 700 граммдан баштап 1,5 килограммга чейин бериле берет бул жемдерчи. Эми ошондо бир балыкка канча жем кетет дейм, ошол бир жыл балыкка? Бул жерде ошол бир балык, 10 граммдык балык 1 килограмм болуш үчүн 1 килограмм жем кетет. Примерно 1 килограмм жем кетет. Канча турат 1 килограмм жем? 1 килограмм жем 250 сом. 250 сом. Ооба. Сатканда бир балыгын канча турат? Сатканда ошол 600-700дөн сатабыз. Ортодо дагы өзүбүздүн расходдор бар, чыгымдар бар, ошолорду учет этет, бардыгын кошуп сатка 600-700 сомдон сатабыз. Күнүнө канча жол бересиңер эми? Күнүнө 4 мал берилет. 4 мал берилет. Балыктын көлөмүнө жараша канча болсо ошого карата өзүнүн таблицасы бар, ошону жазып чыгарып бериле берет. Бүгүнкү күндө балык өстүрүүчүлөр чарбанын негизги үтүсү башаты болгон чабактарга өзгөчө көңүл бөлүшөт. Аларды жаш буладай бапесте өстүрүү төмөн түйшүктүү жооптуу иш. Алалы 1,5 граммдык бир чабакты 1,5 килограммга жеткирүү оңой ишпи? Бул чабактарды биз 1 грамм 3 граммдыгында Бишкектен алдыртабыз. Бишкекте ошо атайын чабак чыгара турган ушундай ишканалар бар. Ошол жерден алдыртып алып келип ушул жерге таштап аны өстүрө беребиз. Ар бир чабак канчадан түшөт эми ошондо? Ошо 1 грамм 3 граммдыгы ар бир штугу 10 сом, 13 сомдон түшүп калат. Келишет. Ооба, келиши менен. 10 сом, 13 сом. Канча чабак аласың жылына? Биз жылына 50 миңден 100 миңге чейин. 100 миңге чейин. Ооба, 100 миң. Мына отурган чабактар бул канчалык болуп калды эми булар? Булар примерно бир 20-30 грамм болуп калышты уже. 20-30 грамм ар бири. Демек ташталганына бир толук болуп калыптыр да? Ооба, бир 3 ай болду. 3 ай болду. Бир жылда жетилер. Ооба. Ал эми мынау көлмөлөрдүн үстүнө эмне үчүн мындай тосуп койдуңар да? Мынау бул үстүнө тартканыбыздын себеби бул малектор чабактар майда болгондуктан ошо чайкалар, мындай сайдын боюнда болгондуктан чайкалар көп келет. Ушу үстүнөн түшүп жеп кетишет азыр бул малектор. Ошолорго карата анан чымчыктар дагы жеп кетет, ошолорго карата тартып койгонбуз. Тигитип жаап таап коюпсуңар да? Ооба, алар уже өтө эле майда, 3 граммдыктар өтө эле майда. Ошондуктан олорду уже полный жабышка тура келет да. Булардын дагы өсүүсү жанагындай, булар дагы кароо, Ооба, буларды да караш керек. Особенно ошо майда кезинде жакшы карап алсаң, чоңойгондо көп өлбөйт. Ошо майда кезинде дарыларын убагында берип, иш өткөндөн да башка оорулары бар, ошол нерселерди жакшы карап чоңойтуп алсаң, уже чоңойгондо уже мындай иммунитети күчтүү болуп, көп өлө бербейт. Бүгүнкү күндө канча чабак өстүрүп атасыңар эми? Азыркы учурда бул жерде примерно бир 60 миңдей чабак бар. 60 миңдей. Соңку кездерде балык өстүрүүчүлөрдөн анын жугуштуу оорулары кээде күчөп, бүтүндөй көлмөлөрдө өстүрүлүп жаткан балыктар кырылып калып жатканы боюнча да убак алып жүрөбүз. Андыктан балыкты дарылоо
Көлмөлөрдө талапка жараша кармоо үчүн эмнелерге көбүрөөк көңүл бөлүп, кандай чараларды көрүү зарыл? Бул форель балыгы өзү өтө назик балыктардын катарына кирет. Анан кичине эле нерсе болсо бул баягы вирусту тез жугузат. Анан баягы тамакты ошо жемди көп жеп алса дагы ич өтөт. Ошолорго жараша дагы биз өзүбүз дарылайбыз. О дарыларды да ошо Бишкектен алдырабыз. Дарыларды кандай кылып дарылайбыз? Ошо суусуна эле, агып аткан суусуна эле тамчылатып, суу менен эле агызабыз. Ич өткөнгө каршы болсо. Анан мисалы үчүн мына общий целый палды дагы дезинфекциялаш үчүн акиташты сууга чылап туруп, чачып, палдарды дезинфекциялап турабыз ар жума сайын. Булар эми көбүнчө кандай оорудан жабыркашат да? Көбүнчө булар ошол ич оорудан. Ичи өтүп, ичинен бир сары бир жидкость чыгат. Ошондо уже 1-2 өлүп баштаганда ичинен ошондой жидкость чыкса, уже ошого карата дарыларын себип дарылап турабыз. Бунун атай ветеринарлар немелер барбы, же кандай кыласыңар? Же интернеттен элеби? Азыркы учурда ошол балык чарба деген өзүбүздүн группабыз бар. Ошол жерден сурап, мына не оору, кандай оору, эмне кылса болот деп ошол жерден эле өзүбүз дарылап турабыз. Жогоруда Чарбакер кеп салгандай 9 булак балык чарбасында 12 балык көлмө болсо, анын 6 көлмөсүндө сатыга чыгуучу даяр балыктар өсүрүлүп жатыптыр. Эң башкысы эче менет канча чыгым менен өсүрүлгөн балыктарды сатуу маселеси Ерлан мырзада кандай? Биз балыктарды ушинтип атайын жасалган торлор менен кармайбыз. Нарактан чогултуп келип, ушул жерге чогултуп алып, анан жүктөп беребиз машинага. Сатыкка делген азыркы учурда бир 30 тоннадай балык бар. 30 тоннадай балык азыр сатыкка чыгарылып атат. Негизинен эми кардарлар каяка сатып атасыңар? Кардарлар азыркы учурда ошо түштүк региону боюнча сатып атабыз. Бардык кафелерге, ошо эс алуучу жайларга бардыгын ошо жеткирип берүү менен сатылып атат азыр түштүк регион боюнча. Баасы азыркы ушул жерден алып кетилген баасы 700дөн болуп атат. Анан килограммы. Анан жеткирип берүү кызматтары менен кошулуп, ал жагын келишип сүйлөшүп алабыз. Көбүрөөк алышса, арзандатып беребиз. Өзүңөрдө машиналар барбы? Ооба, өзүбүздө азыркы учурда дагы мынау нокатка кетип атат балык. Өзүбүздө 2 машина бар жеткирип бере турган. Полностью алып барып жеткирип таштап беребиз ошол жерге. Айткан жерлерге. Демек, ушу түштүк чөлкөмүн бүттөй эле атат экенсиңер да азыр, Ооба, основной ошо түштүк жактан полностью жеткирип берип иштешип атабыз азыр. Көбүнчө жанагы эс алуучу жайлар көбүрөөк алса керек. Ошо эс алуучу жайлар, кафелер, Ошто кафелер алат көбүнчө. Анан чет райондордо эс алуучу жайлар Өзгөндөн, Нокаттан, Кызылкаядан, Баткенге чейин да сурап атышат, ошол жака да жеткирип атабыз. Мына өзүңөрдүн дагы атайын ушул балык пышырсата турган жай бар да. Биздин өзүбүздүн дагы 9 булак деп запынныйды ачканбыз. 9 булак форель деп Запынный микрорайонунда Ошто. Ошол жерге барып дагы дамын сезип кетсеңиздер болот. Чарбакер айткандай, бүгүн анын көлмөлөрүндө 30 тонна асан өсөн форель балыктар болсо, аны түштүк чөлкөмүнүн ички базарларына гана сатыкка чыгарат. Башка балык өстүрүүчүлөрдөн айырмаланып, Ерлан Чарбакер Ош шаарынын батыш кичи шаарчасында 9 булак деп аталган кафеда ачкан. Балыкты өстүрүп, жеринен килограммын 700 сомдон дүң баада өткөрүүгө караганда, шаар ичиндеги бул балык ашканасында бышырылып саткан 2 эсе келечелүү болуп жатканын, каражат көбүрөөк түшсө, келечекте Ош шаарынын өзүндө эле 3-4 жерге дал ушундай балык ашканаларын ачуу Чарбакердин бүгүнкү келечек пландарынан. Өзгөчө форель балыктарын өстүрүүгө 9 булактын булак суулары мыкты негиз болгондуктан, дал ушул алакандай жайда бүгүн 4 балык чарбасы болсо, жаңыдан балык чарбасын төптөп, балыктын тонналарын көбөйтүүнү көздөгөн чарбакерлер да четтен чыгууда. Алардын бири ушул багытта чоң долбоорду ишке ашырууну көздөгөн Нуржигит Шеркоз уулу. Каракулжа районунан 2 гектар 47 сотик жер алдык. Бул жерде биз эми чоң объемга чыгайын деген максатта бул долбоорду алып баратабыз.
биз инвестиция тарттык бул жакачы. Бизнес проект бергенбиз, эс алуу борбору жана ошондой эле балык чарба өнүктүрүү максатында. Ал жерде инкубационный центрден баштап малек, балык жана ошондой эле кийин экспортко чыгарабыз буйруса. Тоңутулуп заморозка түрүндө жакынкы мамлекеттерге, Россия, Казакстан, экспорт. Бизде азыр Ош областында эң эле аз чоң область болсо деле, бирок объем аз берет экенбиз да. Ошол объемду чоңойтоюн деген ой максатта биз инвестиция тарттык. Жана ошондой эле бизде Тогуз булакта эс алуу жерлер бар да. Ал жерлер мындай жайкы сезонго эле ылайыкталган. Биз круглый 12 ай ичинде дем ала турган долбоор тарттык бул жерге. Азыр ошонун биринчи этабын баштаганбыз. Мына документтерибиз кичине созулуп атканына байланыштуу тазалоо иштерини, чырмоок, эски багана жыгылган отундарды, дарактарды кыйып, тазалап, тикенектерди алып, биринчи этабын баштадык. Чарбекер айткандай, бүгүн балык өстүрүүгө өтө ыңгайлуу Тогуз булакта көп көлмөдөгү балык чабак өндүрүүчү инкубация колго алынса, кыргыз форелдери дүйнөгүлүк рынокко чыгып, балык чарбабыз дүркүрөп өспөйт беле. Бул үчүн Кыргызстанда балык өстүрүүчүлөргө жеңилдетилген кредиттер, балык өстүрүүчү жайларда тоскоолсуз берүү, балыкты сыртка экспорттоодо зарыл болгон шарттарды чечүү учурдун талабы. Ал эми жергиликтүү бийлик, райондук агрардык өнүктүрүү башкармаларынын жетекчи адистери балык өстүрүүчүлөргө кандай көмөктөрдү көрсөтүшүүдө? Азыркы учурда Каракылжа райондук мамлекеттик администрациясы жана биздин Каракылжа райондук агрардык өнүктүрүү башкармалары менен биргеликте Каракылжа районунда чарбакер уюшулган балык чарбаларга жакындан көргөз боюнча бир топ долбоорлор иштеп чыгылып атат азыркы учурда. Жана айта кетсек, азыркы учурда Каракылча район аймагында жалпысынан 12 балык чарбасы катталса, азыркы учурда 10 балык чарбасы ишмердүүлүгүн жигерди улантууда азыркы учурда. Аларга жакындан көргөзүү боюнча мына жогоруда балык чарбанын ээлери айтып кеткендей, жакындан дары дармектерине мамлекет тарабынан жеңилдетилип берилген кредиттерге алып берүүгө ошол боюнча жакшы алгылыктуу иштер жүргүзүп жатат. Жалпысынан 12 чарба болсо район аймагыбызда азыркы учурда 10 балык чарбасы жумушун алып барып жатат. Жалпысы өндүрүмдүүлүгү быйылкы жылкыга 83 тонна белгиленип, балык чарба өндүрүүчүлөр тарабынан өндүрүлүп, райондун аймагынан жана кошуна райондорго жеткирилүүдө. Биз жогоруда кеп кылгандай тоолуу, дарыя, көлмө, агын сууларга бай Каракылжа районунда бүгүнкү күндө 12 балык чарбасы катталган болсо, дагы 3 балык чарба жаңыдан уюшулуп жаткан кез. Каракылжалык балык өстүрүүчүлөр бүгүнкү күндө 83 тонна балык өндүрүшкөн болсо, бул көрсөткүчтү 3 эсеге көбөйтүү аракеттери аталган аймакта чоң.